батыры, Кыргыз эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, биздин атабыз акын Сүйүнбай Эралиевдин 90 жылдык юбилейине арналган Нурборбор чыгармачылык бирикмесинин уюштуруусу менен түзүлгөн жаштардын жаңы толкун адаби маданий клубунун мүчөлөрүнүн күчү менен уюштурулган ушул салтанат кечени, поэзия кечесин ачык деп жарыялоого уруксат бериңиздер. Илгертеден бери мына 10 жыл, 12 жыл болуп кетти. Жаштардын үстүндө атадай болуп, Нурборбор чыгармачылык бирикмеси жаңыдан түзүлгөндө, ар кандай иштер болуп турган маалда, ушу Сүйүнбай атабыз бизди колдоп, коргоп, кайсы жакта жүрсөк, кандай кечелерге чакырбасык, бардыгына барып, келип жүрүп, бизди көп колдоду, жаштарды колдоду. Ошонун жемиши 90 жылдыгы поэзия кечеси аркылуу белгиленип отурат. Сизге аба терең таазим кылабыз биз жаштардын атынан. Өмүр сен ачуу белең, таттуу белең, кээде жөө, кээде дуулап, аттуу келем. Бирок мен башкаларга көз артпастан мактанам ырдан бүткөн бактым менен. Сүйүнбай Эралиев. Актаңдар, о айылдын актаңдары, тоотала коюндашып жаткандагы агүлдөр уйкусуроо сулуулардай, салкынга толку боюн каткандагы. Акырын түнтүрүлүп койнун жарып, арыдан келатканда таң агарып, торгой да, булбул дагы аны даңктап, асуулар, сай-сайларда жаагын жанып. Дүйнөнүн кирсиз кези таза турган, алдыңда ак кагаздай жаза турган, күн келет табияттын жалгыз көзү, өңнөнүп нак алтындан жазаттырган. Актаңдар, о айылдын актаңдары, гүл окшоп жаңа чылган пахтаңдагы, сонун кез дарбазасы тириликтен качырап жаңачылып жаткандагы. Уксаң боло жан эркем. Убарамын, убадаңа күндер тең, арзып сүйө, курсантына жараша, азап жегип, жетпей жүрүүгө бекен. Билсең боло күмүшүм, жүрөк төрттөп, ичимде зет күлүшүң, бир көз караш, илебине жылынуу, ушул сенден менин күткөн үмүтүм. Кыймыл-тынчып, кышта уктап үргүлөп, арыктасуу араң агып билдиреп, жашыл дарак, жаз желине термелбей, жалаң бизди тиктегенин билдирет. Айтсаң боло, жаз күнүндөй жаркыным, саратанда көлөкөлөр салкыным, жообуңду угуп, жолдон калбай жөнөйүн, мага таккан милдети бар калкымын. Көп жашап, көптү көргөн адам акылман келет деп айтышат. Бирок бул сөз бардык эле көп жашап, көптү көргөн адамдарга тиешелүү эмес. Акылмандык эң оолу адамдын өзүнүн дээринде, табиятында. Ал адамдын өз тегерегиндеги жакындарына гана эмес, башкаларга кошо болгон күйүмдүүлүгүнөн, камкор мамилесинен, калыстыгынан, нысаптуулугунан жана адилеттүүлүгүнөн, ар кандай шарттарда журт алдында өзүн сыйлуу кармай билгенинен байкалат. Алар жердеги майда чүйдөлүктөн өйдөрөөк турушат. Акылман адамдардын эл ичинде болгону кандай жакшы. Сүйүнбай Эралиев, Сага айткан сыр эссе китебинен. Ошо кезде жанга көп түйшүк, махабатка сүйкүм жолдагы. Эриндериң салкын өбүшүп, кысылган сыйтараң колдагы. Коштошконум билгин көзүмдөн, кош дегенге оозум барчубу. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер кадыр баркыңды. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер кадыр баркыңды. Эми калдым гүлдүң үзүштөн,
түшүнүп кой мындан арыга. А мен үчүн эча күз түшкөн, гүл учуру жаздын малыда. Коштошконум билгин көзүмдөн, кош дегенге оозум барчубу. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер калыр баркыңды. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер калыр баркыңды. Эриндериң арсар кыбырап, таркабаган өңдүн азданып. Кубандырчы өскөн гүл бурап, эн талаага эрте жаздагы. Коштошконум билгин көзүмдөн, кош дегенге оозум барчубу. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер калыр баркыңды. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер калыр баркыңды. Бир жөнөкөй жаммын өзүм мен, бирок билер калыр баркыңды. Айтчы мунун анык сүйүү өзүбү, анда бу не күтүлбөгөн кезигүү. Уйку соонун ортосунда жүргөнсүм, таап таппай эрким менен эсинди. Бул сүйүүбү, жетпей жатат акылым, анда неге жан дүйнөмдүн аргылын козгоп туруп, мендеги тынч күндөргө кирип келдиң аздан акырын. Анда неге мен тайынып ташынып, алды жака үмүт катам жакшылык. Анын жашыл тоолоруна капкачан алган окшоп, жылдыздарым жашынып. Жаштык мезгил өтөт, күндөр учат көрүнбөй, кербендердей тизмегинен бөлүнбөй. Жаштык деген жаркыраган нерсе экен, толкуну көп кыргыз тоонун көлүндөй. Жылдар сызат сырттын соккон желиндей, сыр билгизбей сапарынан эринбей. Өмүр деген өзгөрүлгүч нерсе экен, өлчөмүндө тура албаган төгүлбөй. Бул турмушта жыргал болду билгеним, балын сорудум жыттап жыпар гүлдөрүн. Алда кайда жылт деп жанган отко окшоп, алыс узап калды жаштык күндөрүм. Бул заманда буудан болду мингеним, көңүлүм өсүп көрдүм турмуш күрдөөлүн. Жанган оттой жааган күндөй жаштыктын, качан колдон төгүлгөнүн билбедим. Күтөт күндөр, күтөт алдаашуулар, күтөт жана сагынычтуу ашык жар. Кар бороону бурганакка карабай, бүгүн менде сени көздөй шашуу бар. Түшкөн из жок, карап көрсөм жан жагым, токтой албай калың карды жалдадым, чуркап келем ага деле карабай. Мени күтүп калабы деп жалжалым. Борошолу алай дүлөй бурганак, адаштырса түз жолумдан бурмалап, кар периси окшоп сенин элесиң. Улам алдан чакырат кол булгалап. Улуу буңшуп жатып кайра соронгон, окшоп улам күү таралса борондон, чимирилип бийлеп чыгат делесиң. Ак бурганак оронгон. Сенин ушул элесиңди кардагы, кармайм деген аракетти ар жаңы, кууган бойдон эч токтоолор эмесмин. Түгөнгүчө горизонттун ар жагы. Тынчы жок уйкумдун. Эртең мененки саат 5ке чейин уктаган учурларым өтө аз болот. Кээде бир жарабаган ойлор башыңа кирип алып уйкуңду уурдайт. Мындай кездерде укталбай калган уйкуңа боор ооруйсуң. Ал эми ыр ойлоп укталбай калган уйкума менин эмес, аялымдын боору ооруйт. Ырдан башка да адамга жашоо керек го, деп кейит ал утур ойгонуп. А мен аны алдачу болдум. Төшөгүмдү бүктөп, үстүнө жуурканды чүмкөп жаап коюп, өзүм уктап жаткандай кылып, анан башка бөлмөгө барып иштеп отуруп алам. Бул кылыгыма кээде өзүмдөн күлкүм келет.
Сүйүнбай Эралиев сага айткан сыр китебинен. Карадың, жай кылгыра карашыңда мааникең, анда сенин жаркын оюң мамилең, караңгыда жол көрсөткөн жылдыздай, жүрөгүмө катып жүрөм аны мен. Анда дагы дал ошентип карадың, карабадың, канда чуркап тарадың, түт албастан калдым эркем мас болуп, конок үйдүн ичпей жатып арагын. Канемида дал ошентип карагын, махабаттын жүрүп турган араанын, сездир кайра жок кое тур ансыз да, көз нуруңдан ээрип калбай барамын. Күзгү дарак, жамгырда турат дарак, турат, кар жайып, бутактары жиптей жарап, а жерде сан жалбырак сапырылат, өңдөнөт ыргытылган эски барак. Аларды өлүк мисал бирден сүйрөп, күзгү жел кетип барат тарап. Колунда башка кылар аргасы жок, дарактар жаш төккөндөй турат карап. Бул бакта далай жүргөн сейил куруп, аланда турар эле миң кулпуруп, койнуна катып небир ысыктарда, турчу эле салкынынан бир жуткуруп. Анчалык жакшылыгын тийгизбейби биздеги кээ бир жакын тууган урук? Мен дагы кошо жашып кеттим окшойт, алардын бул кайгысын көрүп туруп. Анан да жамгыр жаады, жамгырда жан этиндей жалбырагы, жатышат тебеленип, ылайда алдындагы. Ошого тикесинен тик турушуп, шолоктоп ыйлагансыйт бактын баары. Койгула, жазда келер деп соротом, өткүлө көңүл айтып силер дагы. Үмүт төгүч жердөзүнө сыйдырар, керек десе жанды жанга сыйгылар. Бул дүйнөдө ага теңдеш боло албайт, ою терең небир сыйкыр сырдуулар. Үмүт күтүп жерде жашоо сонунда, мээнет жанып ишиң турса оңунда. Ошондонбу адам кыйбайт дүйнөнү, калтырууга өмүрүнүн соңунда. Үмүт жанып кетпей жеңил сезимге, эскере жүр көзүң тирүү кезинде. Мээнет кана сага сыйда даңаза, көзүң өтсө калтырар жер эсинде. Өзөндүн бою калың бак, бир чети аппак кайыңдар, өңдөнөт алар айылдап, бараткан сулуу айымдар. Төгүлүп чачы далыда, ипичке бели буралып, термеле калат баары да элп эткен желден ыралып. Жазгыдай жарык жүздөрү, бойсунбай күзгө көп анча, буларга төмөн түздөгү көз артат кырдан көк арча. Бай болуп көрбөгөм, байлыктан корком. Көңүлүм жайма-жай болгондо да, бирөөлөрдөн мактоо уккандан да ыңгайсызданам. Ашык оокат жеп, аны сиңире албай жаткансып кыйнала берем. Мага алда неге жетип жетпей турган кез кызык. Эр ортону делген курактан өткөнгө чейин олтуруп иштей турган үстөлүм болгон жок. Кабинет же болбосо иш бөлмөсү дегенди айтпай эле коеюн. Тамак аш пышырчу бөлмөдө деле жазууга болот экен. Мен Жээнмырза Улуэбиз, Кыргыз Улуттук университетинин 2-курсунун студенти болом. Агай, мен сиздин ырларыңызды абдан жакшы көрөм жана кызыгам. Анда мен силерге төмөнкү ырды окуп коеюн. Аксы тарабы. Бутагын колго кармасам, даракта бүрчүк көбүрөт. Аксыга бачым барбасам, жаз келип калган көрүнөт. Жылгада суулар чуркурап, жарыша куяр дайрага, көк чөптүн жыты буркурап, жыпаарын чачар кайрада. Авлетим тоосун бир көрүп,
кожо жаш окшоп чыккым бар, жакамда кыроо өңдөнүп, жылдыздан түшкөн учкундар. Кыдырып өзөн кырларын, кадыр түн күтүп чыксам дейм, кылымдан берки сырларым каңгыча жатып уксам дейм. Рахмат. Алиаскарова Бактылет, сиздин ырларыңызды мен абдан жакшы көрөм. Тагдыр белеги мезгилдердин ашуусунан артылып, оор кыйын өткөндөрдү эскерүү, келе калат көз алдыга тартылып, октун учкан, кандын аккан кездери, жалаң көз жаш, кайгы дебесин аны, кайталангыс кездери бар кубанган, биздин койгон чабуулдан соң жанагы, жоо бүлүнүп, кыйрап чеби кулаган. Азыр гана аман чыгып өлүмдөн, жоо бетинде далай тийген кереги, досуң менен чет жакасы көрүнгөн, жеңишти ойлоо, бул да тагдыр белеги. Өлүм коркунучтуу ар дайым биз менен кошо жүрөт. Аны ой сезимиңден эч качан алып таштай албайсың. Анткени эртеби кечпи ар кимге өлүм парз, өлүм ак. Аны моюнга албаган адам жок. Бирок пендечилик кылып өлбөс окшоп жүрө бермек бар. Ар ким ар кандай жинденет деген макалды көп колдонушат оруста. Анысы кандай, менин бир таанышым дайым айтат: мен кантип өлөм, эмне үчүн өлөм, мен жашаганы келгенмин. Жашоодон тажабасам, турмуштан чарчабасам, жөн эле өлүп калмак белем. Ал эми динге ишенгендердин түшүнүгү бул: дене өлөт, бирок жан өлбөйт. Ал бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө гана көчөт. Жан өлбөгөндөн кийин демек адам да өлбөйт. Саламатсыздар, мен Алаудинов Хуршет, Насирдин Исламов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде 2-курсунда окуйм. Сиздин төмөнкү ырыңызды окуйм. Билемин. Билемин, мен да билемин. Гүлдүн да күздө соолорун, аптаптын сезип билебин. Ак карда шалба болорун. Билемин, мен да билемин. Өтөрү өмүр ыраз да, а бирок тапсак биребин. Кармалса бизге бир азга. Мен койбо селем тоготуп, жоголсо жаштык курагым, сени да кошо жоготуп, коем деп коркуп турамын. Мен Кыргыз улуттук университетинин 2-курсунун студенти Усенова Айсель. Жалбаруу. Кайдан билдим, бардыр башка кишиңже, адат болду сени көрүү түшүмдө. А күндүзү үшкүрүнө шыбырап, атыңда тап, сени оозуман түшүрбө. Бар айтышат, сени жердин күнү деп, уккан сайын ичим тарыйт күнүлөп. Кээде үмүтүм түңүлгөндөй терс карап, кээде үмүтүм күлүп келет күлүңдөп. Жан эрмегим түшүрсө деп назарын, кээ бир кечте терезеңде басамын. Сени уктатып жөн койгонго таң калам, сен жөнүндө менин тарткан азабым. Желип өтүп батам сары санаага, мен ойлосоң, мен аясаң садага. Бир сен үчүн бирөө жүрсө тозокто, жарокер ай жакшы эместир сага да. Мен Калыбекова Гүлайым, Кыргыз мамлекеттик университетте 2-курста окуйм. Сүмбай агайдын чыгармаларын мектеп программасында дагы, университеттик программада дагы таанышып келебиз. Менин оюмду айткан айрыба дегендерин жаттагам. Жылдарың жетсе дагы канча санга, өмүрдүн бүтпөгөн сүйт бар акталып, адамга жарым жарты ачылсам да, бергим бар табиятка баракталып. Сыйлашуу кээде жетпей, кээде жетип, сыйлашуу кээде жетпей, кээде жетип, адамда дайым турат эсеп кысап, дооматсыз качан болсо эркелетип, табият бизди дайым боорго кысат. Ким билбейт ак каранын айырмасын, табиат махаббатым, куштарлыгым, тагдырым угузгандан айырбасын, көктөмдөн сайрап чыккан куштарырын. Арабекеш демекчи, мен бала кезимде араба менен чөп ташычумун. Кыздар чөмөлө салышчу. Бир күнү алардын бирине арнап колумдан келишинче ыр жазсам, эртеси эле ал Арабекеш жигитке деп жообун жазып бериптир.
каттын башка мазмуну бат эле унутулду. Бирок ал кыздын мени арабакеш жигит атаганына көпкө мактанып жүрдүм. Ошо бойдон көп узабай согушка кеттик. 1987 жылы жайында Кетмен-Төбө тараптан келатып, Мыкаачынын бери деген жерде ат чалдырып эс алып отурат элем. Аңгыча артына баалауч каштырган бир кемпир келип калды. 113 жылкы заводунан чыгып Итагар жайлоосуна баратыптыр. Уул келини ошол жакта кой багат экен. Азга сүйлөшө калдык эле, а дегенде менден көзүн албай көпкө бүшүркөп туруп, анан тааныгандай күлүп ийди. А көрсө илгери мени арабекеш жигит деп атап кат жазган кыз экен. Эгер ал тааныбаса, аны мен эч качан тааныбак эмесмин. Арадан 45 жыл өтүптүр. Кантсе да бул мен күтпөгөн, бирок өтө кымбат жолугушуу эле. Баарынан да саласың күндө чөмөлө, сенеңдүү кыздар көп эле, а бирок сени ойлосом, акылдан танам жөн эле. Деп ошондо менин ага жазган ырымдан ушул убакка чейин анын эсинде жүргөнү мени жагымдуу таң калтырды. Байкасам, сени ушунча сагынганмын. Сагынчым кайра өзүмө тузак болгон. Мен бүгүн каркыралар сабындамын. Жаз деңсеп, кайра кайткан узак жолдон. Жел күчөп, бороон уруп ар тараптан, айткан сыйт алай дүлөй жомокторун,
анда да сен үчүн да алып бараткан өзүмдүн жан отторум жоготподум. Ооба мен көктө сүзгөн каркырамын, келаткан жашылмайсаң жазын самап, анда сен алдагайда жаркыраган, гүл болчу жаңа чылган жашыл сабак. Бүгүн да биз жатабыз жоону карап, бул кечте ок атпайтын чеки тарап, кайдадыр булуттардын арт жагында карк-карк деп каркыралар кетип барат. Согуштун учу барбы болсо кайда, созулат жылдан жылга, айдан айга, канча ирет жаз кайрылып келди жерге, канча ирет каркыралар кайтты кайра. Согуштун учу барбы болсо кайда, созулат жылдан жылга, айдан айга, канча ирет жаз кайрылып келди жерге, канча ирет каркыралар кайтты кайра. Жүрөбүз сыза копту үй жай кылып, туш-туштан бороон эмес окторулуп, жүрөбүз 3 жыл мындан мурдагыдай, катардан көп курдашты кетти жулуп. Өңдөнүп ушул кайткан каркыралар, артына кайтпайт эми такыралар. Курдаштар жаш курагын жашап бүтпөй, кетишти канча кыздар калды күтпөй. Бүгүн да биз жатабыз жоону карап, бул кечте ок атпайтын чеки тарап, кайдадыр булуттардын арт жагында карк-карк деп каркыралар кетип барат. Барышар тыш жактарга обушканы, алардын ушул тааныш добуштары алып барат балалыктын бир кезине, жогоңду ушул 3 жыл согуштагы. Анда да каркыралар каркылдашып, келчү эле ала тоонун артын ашып, от жакса отко түшөт деп түшүнүп, жүрчү элек саман ташып, бакал ташып. Түн бою жанган оттор жанар эле, жол жүрүп чарчайт окшойт алар дале, талаага түнөп чыккан койлор окшоп, таңга жок кырда олтуруп калар эле. Азыр да калкып кетип бараталар, бул отто ал оттордон айырма бар, муну мен жоого каршы жүрөм кармап, кайткыла биздин жака каркыралар. Конгула тоолорума баштагыдай, жүрчү элем өз боорунан башта жылбай, сагындым менин ошол сагынычымды, болсоңор ала барып таштагыдай. Болсоңор ала барып таштагыдай. Сүйүнбай атабыз которгон котормолордон Каракалпак элинин 40 кыз деген дастанынан. Анда силер менен биз жокто, мурункудан из жокту, Каракалпак журтунда, Түркістандын бурчунда, Сарадырмак талада, Саркоп деген калада, алдай яратубай болгон, алалдай ярбайыңдын, төрт тарабы жай болгон, Гүлайым деп аталган, күндөй кызы бар болгон, эмесе Гүлайым жайын айтайын, кийдиртпей журтум байкагын, ошондон 15-теги жашы бар, осмо койгон кашы бар, мындан ошол айымга жуучу деген дайында, ат тезигин кургатпай, келип турдуң айылга, Гүлайымдын кулунду сурагандар көп болду, сусагандар бек болду, сулуулугуң айымдын ошо дүйнөгө гана жете кеп болдуң. Бул Гүлайым жөнүн айтканда,
ак булактан суу алган, ак жибектей чубалган, ажарың ушул айымдын айды уялтып тура алган, көк жибектей чубалган, көк булактан суу алган, көркөмүң ушул айымдын күндү уялтып тура алган, мына ушундай айымга суррагандар көп болуп, суусагандар бек болуп, сулуулугуң айымдын дүнүйөгө бет болуп, мына ошентип турганда, эл айыңың курганда, мына ошондо гүл айым атасына кеп салат, ай атаке деп калат, атасынан суранып, өзүнчө өлчөп жер алат, 40 кызды жанга кураптыр, кызмат кылып сураптыр, мына ошондо гүл айым көргүн мунун убайын, 40 кызды жанга жыйыптыр, кызматты мынтип кылыптыр, 19 ай эринбей ордону бекем куруптур, ошондон ордосу коргошундан куйдурган, колодон чырмап кылдырган, мындан ушул ордого куруп алып гүл айым күндөн оюн кылган, мына ошондо гүл айым улуу тойду кул деме, улак тартып тур деме, улак тарткан курусун эмиң аңдап билсең жумушун, жанындагы 40 кызга торпок тартып сүйрөттү, мына ошентип гүл айым кылыч атып жа тарткан, ошоң урушту гана бекем үйрөттүң. Турмуш молго далай бар сулуу, ар сулуунун өзүнчө бар кулу, мөөр сыны аппак раң кара көз, кырдач мурун, субагай бой чарчылуу, ичке кашы жүрөк урчуу жебедей саал ийилип, саамай жака тартылуу, бир жазылып, бир да азыраак жыйралат сүйлөп жаткан сөз ыргак аркылуу, ичке бели шоола төккөн бурагы, узун кирпик мелттеп жаң соорагы, кызгылт тарткан эриндери мөлтүрөп, кыз деминдей жылуу таза будагы, тең төгүлүп жибек талдуу чачтары, жука үлбүрөп алкымынын турагы, тирсийинки көкүрөктө кошалма, мүмкүн жеткен бышса бышар убагы. Жалт жулт ойноп күнгө күмүш сыяктуу, түркүм тилдүү кылгомус кылгомус кылгыяктуу, жардай эңсеп көлдөн тосуп чөмүлүп, кас каркылдап канат чапкан бугакку, мөңгү жаткан түн салкынын жеткирип, бой чыйралткан кечки леби бубак буу, колотулдый агып жаткан ийрилип, жылаажын үн, мөлтүр кашка булак суу, мөөр, мөөр, махабатта баары бар. Жанган алоо, темир аяз каары бар, илберс чыргып, жар таш боорун чапчылап, үрөйдү алган коркунучтуу шары бар. Кыйык келер, кекчил келер жашчылык, мейли ошентсе эркине кой, ары бар. Ким сүйүүдө токтоо болсо ал түбү, кубанч табар, маңдай балкып жарлар. Айтсаң боло, уксаң боло жараткан, алып күчтөрү аалам эркин караткан, таңды кечти тартип менен өткөрүп, бирөөнө бак, бирөөнө муң тараткан. Акыл берер аргаң барбы кызыңа, жай ичинде мөндүр каккан дарактан, гүл ача албай урап түшкөн мөмөдөй, улам соолуп, куурап кетип бараткан. Кайда күлпөт,
Кайда өмүрдүн жаш чагы, кайда күндөр эркелетчү баштагы. Айтчы соң көл, айланайын тунук көл. Жемен байкуш, өз бооруңдан башкабы. Чынар эмес, чырпыгыңдын бүрелем. Тагдыр минтип, жарга соғып таштады. Туш тарабым, тайгак кыя тар кезең. Багы кемге турмуш минтип жарды экен. Дайыны чыкпай түпсүз түндөй тунжурайт. Көздөн учат, жан кыйышпас жар десем. Бирок калдың, кагылайын тууган жер. Сени кайра көрөр күнүм бар бекен. Жок, антпейм го. Неге мынча кең дүйнө? Акыр барып, алакандай тар бекен. Каяктасың? Каяктасың болот? Жооп катпайт. Бир да кокту бир колот. Сүйүү чиркин ширин белең, уу белең. Кызды минтип кыйнабасаң не болот? Көрдөй түндө жалт деп учкан жылдыздай сүйелеси бир тартылып жоголот. Ай кашка суу, мен дагып жөнөйүн, шар кургулап сай ташындай тоголот. Алып барып сал, сонун соң көл төрүнө. Жатпасам да көл түбүндө көрүнө. Шыбыр кагып, азоо толкун жар салсын. Бирде жанып, бирде толкуп өрүлө. Тоо борунан урап калган көчкүдөй. Бут кой албай, бул турмуштун өрүнө. Арманды өткөн муңдуу шорду эледеп. Аяр болсо, акку келер көрмө. Малчы келер, жылкы өрүштө топтолор. Желе кагып азоолорун ноктолор. Шопоң жеген ашыгыштуу жолоочу ат чалдырып, алда кечте токтолор. Салкын түндө көл жакалап серүүндөп, кыздар басар, бозуландар шоктонор. Эчен ирет, дарак кийими жаңырар. Бирок мени эскерер жан жок болор. Эчен ирет, дарак кийими жаңырар. Бирок мени эскерер жан жок болор. Эмнегедир бүгүн жылыздарга саякат поэмасын жазган кезим кайрадан эсиме түштү. 1962 жылы поэманы жазып өтүп, эч жака бербей, бир жылча жөн коюп койдум. Ал темада жазгандар буга чейин бизде жок эле. Поэманын түзүлүшү да биздин поэзия үчүн жаңы, ал турга чоо үчүн эле. Кийин оокат өтпөй, нанга тыйын таппай калганда Ала тоо журналына сунуш эттим. Анан журнал басылып чыга электе, грамкасы жаңыдан окулгандан баштап эле поэма катуу каршылыктарга учурады. Өзүмдүн эле калемдеш агаларымдын бирөө КПСС борбордук комитетине чейин чыгарманын үстүнөн арыз жазган экен. Ошол арыз боюнча поэманы Кыргызстан КПБКнын бюросунда талкуулап, бюро мүчөлөрү мени төбө басты кылып калышты. Жолдош Яралиев эмне турмушту билбейби? Башы каарманын сүйгөн кызы өлүп калган болот да, ал асманда жүргөндө. Ошондой да болобу? Бул деген пессимизм. Гагарин кайтып келгенде эч кимиз өлбөй эле биз жыргап шампань ичкенбиз. Космосту жазгандан көрө чабандын итин жазбайсыңбы дегенге чейин барышты. Поэмага гана эмес, менин өзүмө да касылышты. Муну партиядан чыгаруу керек дегендер да болду. Ошондо жалгыз гана Айтматов поэманы коргоп чыкты. Жолдоштор, бул райкомдун, обкомдун отчет эмес, бул көркөм адабий чыгарма. Китеп болуп чыга элек чыгарманы бюродо талкуулоодо тарыхта болгон иш эмес. Китеп чыксын, эл окусун, эл айтсын. Азыр сындап жатасыңар, бирок кийин уят болуп каласыңар. Бул деген адабияттагы жаңы жийектин ачылышы, жалпы түрк адабиятындагы жаңылык. Поэма өз баасын алат. Ушундай поэма жазган үчүн Эралиевди сөгүш эмес, алкаш керек.
деген дагы көп нерселерди бирөө мөчөлөрүн жеткирүүгө аракеттенди, бирок түшүнүшкөн жок. Демек бул түшүнөт, биз түшүнбөйт экенбиз да, сен Айтматов көбөп калгансың деп кайра өзүн асылышты. Ошондо бардыгын акылы жетип, баарын көрүп билип турган Чыңгыз алардын түшүнбөгөнүнө нааразы болуп, бюродон чыгып кетип калды. Аңгыча танапис жарыялашты. Кайра кирсек, бюро мүчөлөрүнүн менин поэмама жана өзүмө карата пикири өзгөрүп калыптыр. Эмне болуп кетти деп таң калып калдым. Сүйлөгөндөрдүн сөзү башкача, жумшак. Кыргызстан Компартиясынын ошол кезде биринчи катчысы Турдакын Усубалиев поэмага пикир айтып бүтүм чыгарууга ал эрте. Аны эл окуш керегин, поэманын эң негизги сынчысы окурмандар болорун айтып, жыйынтыкта сөз бюрону жапты. Көрсө иш мындай болуптур. Москвадагы адабият жана искусство боюнча бөлүмүнүн Кыргызстанды тейлеген сектор башчысы, адабият таануучу, көрүнүктүү сынчы академик Александр Михайлов самолеттун учушуна байланыштуу бюрого кечигип, танабис учурунда жетип келиптир. Поэманын үстүнөн түшкөн баягы арыз боюнча ал өлкөдөгү эң көрүнүктүү акындарга жана сынчыларга анын журналдык вариантын окута коюп, алар менен сүйлөшүп келиптир. Анан поэма тууралуу алардын жана өзүнүн пикирин бюро мүчөлөрүнө аябай түшүндүрүптүр. Кийин ал менин өзүмдү чакырып алып, ушуларды айтып берген. Ошондо бир жолдошум чоң философ Азиз Салиев айткан: чыгармачылык жактан атаандаш адамдардын арасында көрө албастык душман күтүү оңой. Ал үчүн жакшы чыгарма жазсаң эле бүттү. Эмнеси болсо да кыргыз адабиятында Жылдыздарга саякат поэмасы өз мезгилинен эртерээк жаралып калганы даана байкалып турду. О Жерене, сен азыр канчалык менден алыссың, канчалык мага жакынсың. Күн айга тоошкон жерде жүрсөм да, көңүлүм жумшак жел болуп, аймалайт жетип акырын сенин эне төшүңдү. Жалгыз жарык үмүтүмдөй караймын албай көзүмдү. Өз бооруңда жүргөндө дал ушинтип байланчумун көңүлүмдө мен сага. Сүйгөнүм турган үйгө, байкабай башка үйлөрдү, анын жарык жанган терезесине, көрбөй башка терезени, ал баскан жолго элес албайм сансыз башка жолдорду. Эми да бардык планеттерден бир өзүңө тартылам, өмүрүм макулдашпай өтө албаган жөп жөнөкөй талаа чөөн бурк эткен эрмен жытын сагынам. Бирок да сен мендесиң, жүрөгүм менен бир кагат, өзүңдөгү тирүүлөрдүн жүрөгү мени менен бирге барат. Өлгөндөрдүн жүрөгү, алар бүгүн түбөлүктүү уйкусунан ойгонуп, жымыңдаган жылдыз болуп түнгө кагат. Аларда жок эстелик, эстелги жер өзүң, бизди калып кайра берип сен айлана бересиң. Мен мындагы сенин жандуу үнүңмүн, уккула мен жермин деп таантып жаткан өзүн жылдыздарга сенин мындагы бир үзүм денеңмин. Аралмын асман жака келип түшкөн, өзүнчө тоо талаасы сайы менен, шылдырап агып жаткан суусу менен, калаасы эли менен, лепилдеп мейлүүн соккон жели менен, сенин бир үзүм денеңмин. Өзүңдөн учуп чыгып, кайра өзүңдө кала берген айланып. Мени менен келди бардык ишенимиң, жана да ынак жарык сүйүүлөрүң. Жылдыз, жылдыз, жылдыз болуп элесиң, кайдан жайдан көз алдыма келесиң. Космос мага сенин жытың жыттанып, балким бул бирдигидир. Жер асман аны менен ширетилген бир кечте. Космос мага сенин жытың жыттанат. Эмнеликтен айтуу кыйын түшүнтүп, жерден дагы үшүнтүп, чөптөр, гүлдөр жыттанча элең сен болуп, суулар дагы жыттанча эле сен болуп, сен бар элең баарында, баарында, ноябрдын уяң жааган карында, жөнөкөй жорткон желде, түгөнбөс жамгыр ырларында. Автобуста баратып, сени менен таанышканым эсимде, жумурткадан баш баккан балапандардай, чыйпылдашкан жылдыздар үндөшүп жер отторуна. Шаар болсо түндүн бешикырына акырын көчүү баштаган. Биз бараттык автобуста, көз карашым койгомсага иштетип, кайра тартпас, канбас көз жоосу өлүп жатты урунуп чачтарыңа. Ушул түндөн өрүлгөн. Арыктын ак суусундай билегиңе, туфлиңе, кол кайыктай мүйүздүү эки кашыңа. Музыканын бир жолку үшкүргөңдөнгөн. Мен да жеткен бир карик баймын. Бир гана жери демейки байлар жалаң өздөрү үчүн, же өздөрүнүн урук тукуму үчүн дүнүйө мүлүк жыйнашат. А меники китеп. Ал окуучулар үчүн, эл үчүн.
жалындаган жарыкпы, отпу күйгөн, же бир затпы булардан да башкараак? Кечирип кой, о жердеги мыйзамдар, бүгүн мени сүйүү гана башкарат. Адатынча ал мени жылгадагы булакка, мен өңдөнтүп аны да айдап келди бул жака. Ай көктө ийип турат, ак уйдун желининдей, ар бир чөп бүлкүлдөйт, жаш баланын эрининдей. Уузга мас дүнүйө, уктайт магдырап, бешиги термелген түн, обону жалбырак. Түн карабак, көпкө жүрдүк анын, тротуарын, аянттарын аралап. Үстүмдө ак көйнөгүм, түн кармаган ак жолуктай булактап. Бул түнү биз ушунчалык алыс кеттик. Ал мени жубайым деп, мен аны жубайым деп атоого чейин жеттик. Чиркин ай, көп күндөрдүн бул бир түнү не деген жарык эле. Жүрөгүм күндү өзүндө алып жүрдү. Согуш деген эмине элесимде алар кандай тартылган, өлкөн өлкө, улут алып бекем алкымдан муундурган жаңжалчу. Жок согуш бир машина, адамдардан жандалчу. Жок дүйнөгө койгон өрт, ана дүрт деп жалындары ойгондо, атып туруп ажалдар жан жабыла миндатка. Тарс, 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 туу коюшуп жөнөдө. Албак, талбак, этек менен жеңдере, ажал кийген плаштын. Аймап жатат жалындар, жазып ийип кулачын. Көр, дүйнөнүн качырашын кулашын. Ажалдар өргө, калаалар кыштактар жерге, адамдар көргө. Ха, каткырат өлүм жалын, ап кел жанын. Согуш деген эмине. Ал деген оңрайган бир тешик, караңгы түн жарык шоолоп бүт өчүп. Согуш деген оп тарткан зор кекиртек, бир саамга турган сыймын тиктешип. 1943 жылдын август айында фронтто катуу жараландым. Колумдан өтүп ичиме кеткен ок ичегелерин даралап оңум таман чыккан. Дем ала албай жатканымды гана бир билем. Алгаш жанымдагы солдаттар жардамдашып, анан арттан жете келген сестра кыз эптеп талаа госпиталына сүйрөп алып барыптыр. Кыздын аты жөнүн сураганга да чамам келбеген. Боор токтоп жылып мени сүйрөп баратканда душман огу шытырап чөпкө түшүп турганын элдир-селдир сезип, сестра мени таштап жаныңды сактачы деп онтогонум эсимде. Согуштагы сестралар эмне деген боорукер, сүйкүмдүү жандар эле. Мен 3 рет катуу жараландым. Эгер алар болбосо, мен бүгүн минтип жерде тирүү жүрбөйт элем. Алар өмүр көрбөгөн эле бирөөлөрдүн өмүрүн сактап калуу үчүн өз жандарын аябай жаап турган ок алдында жүрүшпөдүбү? Адамга жакшылык кылуу, жардамдашуу алар үчүн тирүүлүктүн ыйык парызындай сезилчү. Ошонусу менен алар жоокерлерди ар намыска, кайратка чакырып жаткандай болушчу. О, андагы дүйнөдө жок боорукер кыздар, кайталангыс асыл таза жандар. Ата журттун эр жүрөк периштелери, силер азыр кайдасыңар? Дайыма бар болсоңор экен. Чүкөм ыраазымын дейт, жаштарга, балдарга, келип берген көрөрмандарга, акын жазуучулардын баарына ыраазымын дейт. Ушуну менен эмесе ушул кечени жабык деп жарыялуу уруксат этиңиздер. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.